Саламатсыздарбы, урматтуу аксакалдар, урматтуу саясаттагы аксакалдар, бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары, жаңы муундун өкүлдөрү. 2 жылдан кийин Атамбаев аман болсо, так эле ушул жерде Феликс Куловдун жанында отуруп, бир жагынан Чыныбай Акунов отуруп алып, мен бейишке чыгарсам, азыркы бийлик кайра көргө киргизди деп, оппозиция болуп алат деп айтсак да жаңылышпайбыз го. Biz жаңы муун ушунун баардыгын карап отуруп, таң алгандан таң алып бүтө албайбыз да. Таң алгандан таң алып, буякта премьер-министр да отурат, прокурор да отурат, депутаттар да отурат, лидерлер да отурат. Сен анттиң, мен минттим деп талашып атасыздар. Деги таң алып бүтө албайбыз да, ушу сиздердин оюнуңуздаргачы. 25 жыл болду, дагы эле уланып келе жатат. Жакында Москвага барып келдим. Оштон Москвага бир күндө 7 рейс bir taraf uçatken. Жаш балдардан Карагартанга чейин ташıydı. Бишкекте 2 сааттын içinde, men ушоткан 2 сааттын içinde 6 рейс Москвага учту. Эмчектеги баладан Карагартанга чейин ошол жака барып, иш иштеп, окат кылайын деп. Бирок бизде бийлик талаш, сен келесиң, мен келем, мен өзгөртөм, менин планым сеникинен укмуш деген сөздөр. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, тегерек столдун катышуучулары, резолюция боюнча бир сунуш, бул жерде биринчи пунктта жазылып турат, возложить морально-политическую ответственность. Бул президент уялып калсын деген сөзбү? Моральная ответственность. Уялып калат деген сөзбү? Ушул жерге сунуш кылат элем президент, премьер-министр, спикер, председатель ЦИК, генеральный прокурор юридическую ответственность несут. Жеке керт башкар менен жооп бересиңер деп жазыш керек бул жерге. Берге уялып каласың деген сөз алар түшүнбөйт. Бүгүн, эртең же жаңы бийлик келгенде жеке керт башы менен жооп бересиң деп жазыш керек. Экинчи, бул жерде биздин парламентарийлер чыгып кетти. Азыр мыйзамды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк жок деп атат. Мыйзамды өзгөрткөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр Жогорку Кеңештин Республика Ата-Журт фракциясы тарабынан мыйзам иштелип чыгып алат. Экинчи окуудан каралып жатат бул жерде мыйзам. Ушул алкагында өзгөртүү толуктоо киргизсе болот деген ойдомун. Мына ошого мен кийинки сунуштарды берем. Республика фракциясы эмне деген сунуштарды берип жатат? Азыр күрөө 100 000 сом болсо, 5 миллион сомго күрөөнү көтөрөбүз деп сунуш берип жатат. Мына бул жерде. Жок, 5 миллион сом. 5 миллион деп атат да? 5 миллион деген. Мына ушундай өзгөрүүлөрдү киргизип жатышат. Биз олигархиялык система болуп атат, мына шайлоонун баары жылдан жылга, шайлоодон шайлоого кымбаттап жатат. Мына ушул жерде өзгөрүүлөрдүн биз кандай шайлоону көргүбүз келет? Бардыгыбызга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлсүн. Итпай, чотпай чыгабы, чыксын. Эл тараза болсун, эл тандып алсын. Мотуев чыгабы, Зима не будет чыгабы, адан акылдуусу чыгабы, чыксын дебаттарга. Бир-бирин ашкерелесин. Мына 2011-жылы баарыбыз ушул жерде укканбыз ким менен дос экенин. Эл билсин ошолордун баардыгы. Анан ошонун ичинен эл татыктуусун тандап алсын. Бирок баардыгыбызга бирдей мүмкүнчүлүк түзүлсүн. 5 миллион сомбу, 500 миллионбу? Мисалы биздин жаңы муундун андай мүмкүнчүлүгү жок. Арам акчаны топтоп койгондор азыр эрте бийлигин сактап калыш үчүн ушундай мыйзамды киргизип жатат. Биз барыбыз ошого каршы туралы. Bir айдын ичинде шайлоо өтүп президенттин 5 жерге барып, эл менен жолугушуп, жанагы электронный асууда атат бул жерде НПОнун өкүлдөрү. Эптеп бурмала президент болуп алган бул туура эмес. Bir айдын ичинде 6 миллион калктын тагдырын бир акмакка тапшырып берип коюу бул өзү туура эмес. 3 ай өтсүн, дебат өтсүн, 3 ай. Түз эфир, жолугушуу, мына Америкада, Европада болуп, баардыгы бир жерге барсын, талапкердин баардыгы. Элдин баары ошол жерге чогулсун, 3 саат, 4 саат элдин алдында түз сүйлөшүү болсун. Мына ошондой баардыгына бирдей шарт мүмкүнчүлүк түзүп бергенде гана эл татыктуусун тандап алат. Бизде эптеп bir айдын ичинде арам акчасын таратып, малын союп, арагын куюп, сатып алып, 6 миллион бир мамлекеттин тагдырын бир акмакка тапшырып берип коюп атабыз. Мына жыйынтык бүгүнкү биз жаштардын кыйналып жашап аткандыгын жыйынтык ушуда. Ошондуктан азыр мына экинчи окууда каралып жатат. Биз
бардығыз жапыр сунушту берели, бардығызга бирдей мүмкүнчүлүк, олигархиялык шарттардын бардыгы жокко чыгарылсын, жана залог жана башкаларды. Анан ушул эле мыйзамга бул жерде да айтылып кетти, сөзсүз түрдө люстрация критерийлери кириш керек. Сөзсүз түрдө кириш керек критерийлери. Биринчи, биздин жерди сатканда Жогорку Кеңештин депутаты жана түз кыйыр катышы бар адамдардын бардыгы Жогорку Кеңешке дагы, жергиликтүү кеңешке дагы, президенттикке дагы ат салышуу мүмкүнчүлүгүнөн тыюу салыныш керек. Бул элдин душмандары, жерди саткандар, кен байлык саткандар, биздин шайлоону бурмалагандар, бул оор кылмышка теңелиш керек. Бул бийликти узурпация же бийликти база алуу аракетине теңелиш керек. Мына ушундай сунуш менен айтат элек. Дагы бир толуктоо, биздин азыркы мыйзам долбоору өтүп кете турган болсо, биздин чала бизнесмендер башка мамлекеттерден, ири бизнесмендерден башка мамлекеттердин көз карандылыгына байланат. Ошолордун кулуна айланат дагы биздин мамлекетти соодалайт. Мына ошондуктан биз келерки президенттик шайлоого бардыгыбызга бирдей мүмкүнчүлүк түзө турган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңешке сунуштап өткүзүүнү мен бул жерден сунуштайт элем. Рахмат. Айбек, мен кыска эле аттым Айбек.